Кутман күн, Бакбеке, арыбаңыз? Саламатсыз. Жакшы турасызбы? Жакшы. Жаңылыктарыңыз көп болсо керек, көптөн бери көрүшпөй. Ар бир күн сайын жаңылыктар биз үчүн. Мына бир кандайдыр бир чегине жетип калгандайбыз да. Анан аркасы башкача тартылат окшойт. Бүгүн ошо алып келаткан жыйынтыктардын баарын ошо элде туура түшүнүп кабыл алып, деги эле биздин ордонун максаты эмне? Ошолорду билип алган жакшы да. Ордо ачылып турса баары ойлойт, бирок ордо ача алган экен деп. Жок, ордодо бул чынын айтканда биз көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн бир жетектөөсү менен ушуну ачасың, ушуларды кыласың деген менен ачылган ордо. Бунун ачылганына 20 жыл болуп калды. 20 жыл мурун мен эң башаатын баштаганда ушул када салт, нарк насил дегенден башталган да. Адам кийим дегендейчи. Ошо аң сезим бир ордуна турбаган нерсе экен. Булам бир нерсе чекке жеткенде булам ачылып, булам суроолор көп, ага жооп издеп, ошентип адамдын аң сезими өсө берет экен да. Түшпөй калса, адамдар ошол деңгээлде калып калат экен. Бүгүн кайсы багытта кетип барат? Элдерди кайсы багытка негизи алып барат? Негизги ордонун бараткан багыты эң башаатынан эле ошол азыр адам өзүн таануусу, түбөлүк жаштык, түбөлүк өлбөстүккө ошо адамдын аң сезими өтүш керек болуп атат да. Мына ошол багытта бүгүн учур келип калды. Өзүңөр угасыңар, зымырап черный дыра деп коет го, кара куюнун ичинде баратабыз. Буюрса ошого да жетип калдык да, адам заты. Ошодо мына деп өтүп аткан өткөл мезгилде турабыз. Так, ошондо бул башында башталганда адамды өзүн таанытып, кыргыз экенин таанытып, нарк насилди таанытып баштаган болсоңор, бүгүнкү күндө мындай айтканда бүгүнкү күндө биз берип аткан элдердин баары ошо космоинтеллектуал деп коет эмеспи? То есть бүткүл буга чейинки чектен аң сезим чыгып, анан бир улуулуктун өзүнө биригүү деп коет да. Ошол деңгээлде турабыз, ошол деңгээлде билгенибиз менен элдерге бөлүшүп, ошол багытты элге берип турабыз да. Сөзсүз дегенде ошол багытта биз көп нерсени таптык. Азыркы учурда ошол мурунку нерсенин баары биз үчүн бир кандайдыр туура жашоо болуп келсе, бүгүн биз билебиз, бунун баары адамдын аң сезими бир кандай чекке кирип калганда, чектен чыга албай калганда, ошон үчүн адам ошол чекти жарып өтө албай, өлүмдү да, картайууну да, ооруну да баарын адам өзү жаратып алганын билебиз да. Эми бүгүн ошондон чыгып кете турган күн келди. Аны биз алтын дор деп айтабыз. Орустардын илиминде болсо там 5 измерение, 4 измерение дегендерди айтып атпайбы? Мына ошол измеренияларда бүгүн жүрөбүз. Элибиз туура түшүнүп ошого өтүп кетсин деп. Себеп дегенде азыр билип атсыңар, эми билбейм, дүйнөдө болуп аткан тазаланууну көрүп атсыңар. Окумуштай тазалануу болуп атат, жердин өзүндө кандай тазалануу болуп атат. Суулардын ашып ташып атканы, жамгырлардын, себелердин жүрүп атканы ушундай себеп. Ошонун ичинде адамдар эле бир күн ооруп, бир күн соо эмнеге ооруп атканын билбейт. Больницага барса, алар баягы эле өздөрүнүн коюп койгон диагнозун коет, бирок ал диагноздон жакшы болуп кетпейт. Ушунун баары келип эле адам ошол бир өзүнүн жолун таппай калат экен да. Жолун таппай калгандыктан анан ушул нерсе келе берет экен. Аны биз эмне деп коебуз? Сыноо келди деп коет экенбиз. Эч кандай сыноо жок экен. Мунун баары ошол өсүүдөгү переходто, өсүүдөгү адамдын өсүш керек деген белгиси экен да. Мындай бир сөз менен айтканда, эгер мурун котордо кыргызчылык менен жол баштаган болсо, бүгүн жалпы адамзатка кысмат болуп аткан экен, Абдан туура. Анан Бакбеке, ушул боюнча азыр эски энергиялар жабылды да. Эски энергиялар жабылды, жаңы толугу менен ачыла элек. Ошон үчүн бир тишина болуп атканын айтып атасызбы сиз? Чукта бир эмеге келип калдык депчи. Ошондо бул кандай болуп калды? Временный тишинабы же бул өтө турган дагы бир этаппы да? Бул этаптын мындай айтканда чокусуна келип калдык да. Чокусуна деген кайсы? Бизди кармап турган жашоо, баягы 3-матрица деп атпайбы, жыштыкчы.
мына ошодо биздин аң сезим ошого калыптанып калганда ада өлүм бар, кыйналуу бар, кысталуу бар, жоготуу бар дегендей жалаң ошондой калыптанып турган бүгүн калыптан чыгып атат да. Бул 4-измерениясы деп коет, өткөрүүчү же өткөөл ошондой мезгил. Анын аркысы айтылуу бейиште 5-жаштар бар, ошо бейиш жашоо. Ошол бейиш жашоого элибизди алып кетиш үчүн 20 жылдан бери ошол сабактарды берип келебиз, ошол илимдерди берип келебиз, ошол алган илимдерибиз менен бөлүшүп келебиз, практикалар жасап келебиз да. Эми элибизге ошол эң акыркы ошол бул 3-жыштыктагы жол жобо багытты 4-5ке ошо багытын берсек, эл ошону билсе деген ниеттестебиз. Эми ошо 3-измерениянын азыр энергиясы жабылды да. Матрица жабылды, азыр только инерция иштеп атат, Да. Эми дальше эмне кылыш керек Кутордо эми? Эми Эмне дальше дейсиздер эми? Эмне дейсиздер? Кутордо мындай да, Кутордо ошо алган илим менен жүрүп өзүн өзү таанып, адамдын сөзүнүн тирүүсү, оюнун тирүүсү, ошолордун баары жаралып каларын билди да. Ошондо кандай кылып жаратман болот, кантип ал жаратылат, мурункудай эле ошол кокой менен акча табам, байым же болбосо аягам деген нерсе менен жүрө берип, алга биз жете алган жокпуз да. Себеп дегенде ал матрица бизди кое берген жок да. Бүгүн ошол матрица ачык. Бүгүн адамдын ошол чыгып аткан матрицасы, адам жашай турган матрицасы өзүн өзү жаратуу. Өзүн өзү жаратуунун ичинен көп нерсе бар да. Кааласаң бай бол, кааласаң учуп кет, кааласаң жок болуп кет, кайып дүйнөгө кирип кет дегендей бир ошондой бир тармактуу жолдорго кирдик да. Себеп дегенде буга чейинки 3-измерение бир эле жол болсо бизге мына туулдук өлдүк дегенчи. Бул 4-жыштыкта биз многомерный деп коет, көп тармактуу жашоого кирдик да. Бакыт эке, сиз азыр айтып атпайсызбы тиги кааласаң бай бол депчи? Ошондо алтын дорго өткөндө деле, 5-измерение өткөндө деле баюу деген бул ушун мурункудай эме эмес да, баалуулук эмес, мурункудай максат эмес да. Же дагы деле ошол иштейби? Жок, сен ал убакта ака өткөндө ал нерсенин баары сенде бар болот да. Так что андай сенде неме жок болот, ал каалаган нерсең бар да. Ошон үчүн эми азыркыга салыштырып айтып атат эми. Адамга андай каалоо болбойт да, же анда деле ошондой каалоо иштей берем, мен бай болгум келет деген. Жок, анда каалоо иштебейт, анда сенин оюң эмес, даже сезимиң менен эле баарын жарата бересиң да. Тамак болсо, тамакты сезсең, мисалы бирдеңкени жесең, сезим менен жаратасың го, бул даамын сезесиң го. Ошол сыяктуу биздеги баягы 4 сезим бар да жердегичи. Ошо сезимдердин аркы түпкү жактагы сезимдер ачыла баштайт да. То есть баардыгы жомоктогудай да. 4-измерение, 5-измерениеде эми кандай баалуулуктар болот адамдарда? Эмне максат, эми адамзаттын максаты? Негизги максат өсүү деген азыркыда бар да бизде, өсүүчү. Бул өзү токтогон нерсе да. Биз азыр 3, 4, 5 деп атпайлыбы? Бул деген чексиз нерсе болуп айланып, адам өсүүдө токтобойт да. Кете берет алдыгачы. Ошон үчүн жана 5-6, 7, 8, 9, 12 ушундай измерение кете берет да. Себеп дегенде бизди кармап турган о жыштыктын өзү биз 1-2-жыштыгын өтүп 3-жыштыкка келгенбиз да. 3-жыштыкта жашап атканбыз да. Мисалы 1-2-жыштыкта баягы кокуй тозок, анан кокуй ат деген жашоолор бар го. Ошонун баарын адам өтүп отуруп бүгүн переходко 3-жыштыкка кечти да баары. Сознание өстү, жетти. Эми ошо 3төн өткөндөн кийин ар жактагы сознание ачылган деген жана айтып коймунбу? Ар тараптуу жашоого кирет депчи. Ошон үчүн адамдар дагы окмуштай бир ойгонбой жаткан бир касиеттер деп коебузбу, же потенциалдар деп коебузбу? Ошолор ойгонот да. Бакыт эке, биз ушул 3-жыштыкта канча деген миң жылдар жашадык да. Анан кийин ошо 4төн бат эле 5-чиге өтүп кетебизби? 4 айтып атпайбы, 4 көпүрө депчи. Анан биз буга чейин түшүнгөн жокпуз да. Буга чейин биз кандай десе, мисалы сөзүң доңдо, оюң доңдо дегендей айтылып келет го. Бүгүн биз билебиз да, сөз доңдогондо эмне болот, ой доңдогондо эмне болот, ошонун артында эмне жатат деп адам өзүн өстүрүүдө, өз көзөмөл кылууда, өзүн өзү аңдоодо ошого келдик да. Ошон үчүн анын назарында көп жашоолор, керемет жашоолор да. Бакыт эке, эми карабайсызбы, баары бир адамдардын баардыгы бирдей өспөйт да, туурабы? Да. Ар кимдин өсүү деңгээли дагы ар түрдүү болуп атпайбы?
Анан кантип өсүп кеткендер бири бирин күтүп турушуп эле ошондо. Жок, бул какой-то бир убакытка чейин барат да, бул үчүнчү жыштыктын эшиги жабылат, мотивация совсем эле жабылат. Жабылды да уже. Ошон үчүн азыр тишине болот. Жабылды аткан менен баягы нерсе жүрүп атат да. Такыр эле жабылганда даже биздин жутуп аткан аба да башка болот. Азыр биологический энергия да, биологический нерсеге баягы ал жак такыр башка, кристаллический жатпайбы. Дене да өзгөрөт, өзүңдү өзгөрөсүң, баары өзгөрөт да. Кремне кристаллический жатпайбы, ошол жыштыкка, ошол денеге биз өтүп кетебиз. Значит, мезгилсиз абактарындагы 4100 жыл деген бар деген туура эле экен да анда, э? Да. Ошончо жылда барып элдер өзгөрөбү эми? 4100 жылда барып ошо кристаллический тело, кремниевый телого өтөбүзбү? Вот, ошондо айтылып келген да, бирок суть дел адамдардын жалпысынан ошондо алынган да. Бүгүн кааласаң, бүгүн өтүп кетсең болот да, адамдын ушунчалык күчтүү күч бар да өзүндөчү. Анан 3-4 миң жыл күтпөй эле бүгүн өтүп кетсең болот. Мисалы, илгерки аталар кайып болуп кеткен. Алар күткөн эмес да кайып болом депчи. То есть ошол сознанияга кире алган да. Ошол жыштыккачы. Азыр деле ошондойго келип калды, мына өссөңөр эшик ачык депчи. Только азыр мурункудай эмес, бирден эмес, ал жапырт ошол энергия жерге отуруп калды да. То есть өтүш уже жеңил болуп калды, э? Абдан жеңил. Бакытбеке, өтөлү анда. Өтүш керек. Кантип? Кантип дегенде адам өзү жука дене, катуу денеден туруп атпайбы? Ошону адам өзүн таанып, өзүн жука денеге айлантуу процессинде болуш керек да. Жука денеге сени айлантып турган болсо, убакыт келип калды, но жутуп аткан аба менен өзүңдү жашатсаң болот, жутуп аткан аба менен өзүңдү кааласаң болот, денеңди жукарсаң болот. Ошентип берсең, мисалы, тамак ичпей каласыз да. Мисалы, азыр деле тамак ичпей калбар көпчүлүкчү. Акырындап бул муктаждык, тамакка болгон, байлыкка болгон ар кандай муктаждык өзүнөн өзү жоюла баштайт да. Анан сен ошонун атмосферасына өтөсүң. Ошондой анан бүгүнкү айта турган сөздөр көп, эми убакыт чегине келип калды. Эл көп нерсени билиш керек. Мына эл бүгүн түшүнбөй атат да, баягы эскилик менен эле, эске караңгылык менен келатат. Ошо караңгылык сезим деген эмне үчүн биз ушул убакка чейин караңгылыкка келдик деген. Мисалы, котороонун багыты элге эмнени жеткириш керек? Эл өзүн тааныбагандыктан бизге мына өзүң эле азыр сознание билип калды, сознание өсүп калды, баарын таанып калдың да. Төрөлдүң, анан ата энеңдин тарбиясына түштүң. Ата энең кой ай менен уруп согуп сени тарбиялап келди. Бир коркуу сезимдин ичинде келдиң да, бул урушат, ал урушат деп. Андан кийин андан өткөндөн кийин баягы садиги болот, андан кийинки мектеби болот, баардык жерде ошол адамдын сознаниясын чектеп келе берген да. Ошол чекке адам көнүп калган. Мына ошондой чек даже өлүмдү, картаюуну баарын жараткан да. Ошондой программа болчу да. Өлөсүң, картаясың дейчи. Ошон үчүн адамдар ойгонуш керек да. Мисалы, бүгүнкү күндө эле биз ошол жалпы элибизге мындайды айтмакпыз. Өлүмдү жок кылсаң болот, жашасаң болот, каалагандай жашасаң болот. Толку ошонун баары каякта дегенде сенин деле аң сезимиңде. Аң сезимиңди өстүр, кеңейт, бийиктет, сен мунун баарына киресиң. Ошон үчүн да өкмөттө болобу, бүт нерсенин баары бул биздин сознание полный ошол жака көчүш керек да. Мына сен өзүң алып көрсөң эле, мына кечээ сөз болуп атты, бир жерде ушунча суроолорду берип калды. Адам өзүңдү тааны деп. Адам тааныды эле, адам баягы көнүп калган чектин ичинде тааныйт да өзүн. Мен атым мындай, мен баланчамын баландай дегендейчи. Жок, ошол чектин ичинде калып атат адамчы. Бүгүнкү күндөгү жанагы алып көрсөк, баягы ааламдын мыйзамы менен жашашка туура келет да, маяка котолуп аткан дейчи. Ааламдын мыйзамында улууга урмат, кичиге ызат деген ааламдык мыйзам иштейт да. Ал ааламдык мыйзам иштегени чоң планеталар, кичүү планеталарга постоянно өзүнүн нур кубатын берип өстүрүп турат. Бизде ошол Кыргызда бул нерсе бар да. Болгону биз бул баарын туура эмес иштетип алганбыз да. Мисалы, ошондо баягы мектеп, садиктен баштап мектепти бүттүң, аяктан эле чектөөдө жүрдүң, андан кийин жумушка кирдиң, ал деле чектөө.
сознание чектелерди. Андан кийин эптеп үйлөндүң, бала чакал болдуң, там салдың. Анан 60ка келип калдың. 60тан кийин бүттү. Кичинекей пенсияңды аласың. Анан балдарыңдын колун карап каласың. Бу адам өзүн алып чыккан жок да, караңгылыктанчы. Ошончо жыл ошо басып өткөн жолунда көп болсо 10 жыл өзүнүн эркиндигин билет. Дагы өзүнө бар, өзү кожоюн болуп, мисалычы, ошентип калат. Андан кийин барып кайра ошо бала чакасы колуна түшүп, бала чакасынын немесинде түшүнүп өлүп кетет. Адам ойгонгон жок да. Уктаган ойдон келип, уктаган ойдон кетти да. Мына ушул нерсени элибизден алып жоюшубуз керек да. Элдин баары теңдешиш керек. Кантип ошону? Кантип жоюш керек? Анан негизи ошого жеткен адам барбы деген? Бар, азыркы мына келип аткан учур мындай болуп атат да. Ошол бир учурда Ленин жөнүндө билебиз да барса, коммунизмди курам деп элдин аң сезимин ушунча буралган да. Анан ошончо буралган, бирок ошол аң сезимге эл кире алган эмес да. Себеп дегенде ал учурда азыркыда биздин 5-жыштык, 6-жыштык атпайбы? Ошол кире элек болчу жерге, отуруп эле калган да. Азыр эми ошол энерге келип калды, бирок ошол Лениндей болуп бир жол көрсөткөн киши жок да. Куторду көрсөтө алабы ошол? Кутордо ошону көрсөтөт деген ишенимдемин. Кутордо келип аткан, алып аткан сабагын деле үйрөтүп аткан тажрыйбаларын да биз ошого үйрөтөбүз да. Силер ушундай болсуңар дагы ушундан чыккыла, ушул караңгылык, ушул адам болуп жаралгандагы биз чектелип калдык. Бир жашообуз эмес, 1000 деген жашообузда биз чектелип келатабыз депчи. Ошол 28 000 жыл деп атпайбы? 28 000 да бир кайталанат депчи. Баа чоң галактика менен биздин галактика кездешкенде, ошо чоң галактиканын энергиясы кайра бизге өтөт экен да. Жылдар бага беттешкен учурдачы. А ошонун негизинде бул киши жер планетасында биздин галактика, күн галактикасындагы сознание адам питать ете баштайт да, энергиячы. Анан өсө баштайт. Өскөндөн кийин адам эмне болот? Баа чектен чыга баштайт да. Баа чектен чыккандан кийин өзүн тааный баштайт да, өзүнүн ким экенин билип алат да. Анан ушул токтобойт. Анан канчалык бир адам ойгоно, эки адам ойгоно, бул бири-бирине жар ой кете берет да. Көп адам болсо көп энергия тартылат да. Маңызы бат эле болуп кетет да. Биз элибизге ошол энергияны отургузубуз керек болот да. Азыр сиз айтып атсаңыз мен ойлоп кетип атпаймынбы? Ошентип жаңыланып элдердин баары чектөөдөн чыгып кетиш үчүн бир 2 муун өтөт го деп. Так, биз например, кийинки жаш келаткан муундар азыр мына 2000 может быть 15-нен 20-сынан берки туулган балдар ушундай чектөөсүз болушу мүмкүн да. Вот алар чектөөсүз болду, бирок агаларга жол көрсөткөн багыт жок да. Мисалы азыр аларга жол көрсөтө турган бар чектелүү болуп атпайбы? Да, чектелүү да, потому что чыгып аларга жол көрсөткөн адам жок да. Мисалы билет, адам карап турат, бул мурдагыдай эмес. Бул кантип жашайт, кантип окуп аткан биз мындай элек деп ата эне салыштырып атпайбы? Ооба. Иштеп атпайсызбы? Иштегиле. Алар аптиштеген себептен алар ошол доордунго жаралган балдар, ошонун энергиясына заранее готов болгон балдар да. Эми биз ошолордун кайра жолун ачып бериш керек да. Мисалы бара өзүңөр деле көрүп атпайсыңарбы, башка галактикалардагы келип аткан жанагы мейман коноктор деп коюшат тарелкалар. Өткөндө 3 атлас ай келди го. Ичинде түрлүү адамдар бар да. Түрлүү адамдар, анан бүт роботтор иштеп жатат. Ал иштебейт экен. Сознание ушунча жеткен, алар жаратат бирдеңкелерди, алар ошон үчүн иштейт. Даже тамак ашынан бери баарын робот жатат да. Азыр биз роботко кирип калбадык чынында. Ага сознание жетип калды. Ошондой эле биздин жаштарды да ошондой илим берип, ошол жака өткөрүш керек да. Аң сезим. Бул жер илими, азыр биз алып аткан жер илими курсакты тойгузбайт деген сөздүн чындыгы ошол да. Убакыт келип калды да. Бактыбек, тиги жаратман деп айтып атпайсызбы? Азыр нугу жаңы доор ошо аялдык энергия деп атпайсызбы, женская энергия деп, эра водолея. Анан аялдар башатында жаратман, туурабы? Туура. Анан Кудай дагы ошондой аялдык энергияда болот атабы? Маңызы кандай көзгө карайбыз да. Иньян да бул эми эки немечи, хулушчу, биз эми ак кара деп бөлүп атпайбызбы? Анда эмес, кеп ошол эки энергия бири-бирине журулушкандагысы. Мисалы аял күйөө журулушуп бала пайда болуп атпайбы? Экөөнүн ортосунан, чынбы? Ошол сыяктуу аялдын энергиясы
дайыма эркек өтөккө журулушуп анан бир энергияга одно целый болуп анан жаратып баштайт да баары. Бала да ошондон жаралат, баары жаралат. Экөөнүн иши бир да. Мисалы жерди кармап турган күч эркектердики таандык да. Согуш болобу, оокат табабы баарын эркектер тапчу да. Аала мээрим ана берчү да. Аялдар да сүйүү да. Мына ошондой бири-бирине ошондой гармония алып келишкен да. Анан качан бул нерсе унутулуп калды. Анан бүт будуңчаң чыга баштады, эки энергия коюлушат, эки энергия баары биригип, ар бир эркектин өзүндө же болбосо ар бир аялдын өзүндөгү ошол эркек, аял деген энергия биргиштей баштайт. Ошондо эркектерде жаратман болуп атабы эми? Да. Прогресс такой. Өсүп атабыз. Сон. Анан эми коридор затмение болуп атпайбы? 12-синен бери ошол учурда эмне болуп атат? Бардыгы башкача болуп калгандай сезилип атат да. Мага даже мурунку жазылып аткан практикалар меники азыр вообще болбой жатат да. Иштей албай атам ал практикалар. Коридор затмение дегенде кыргызча эле түшүнөлүчү. Кирдедиң да, кийимиңчи. Анан кайра аны жуудуң да. Не болду? Тазарды? Кир менен тазарды да. Такая же вот биз чогултуп алган энергетический кир. Аны карма дейбизби, ушундай десе, ошол кирип баратканда сыгылып, жуулуп атат да. Анан кой бергенде баягы жазат да. Коридордо 28-ине чейин, 12-синен 28-ине чейин периоддо болуп келаткан да буга чейин дечи. А бул особый эми, особый баягы чегине жетип калдык деген сөз да. Бул жерде ошосу кой бергенде сиздин сознанияңыз автоматически алтындоо дейбиз, 5-чиге өтүп баштайт. Башка, түшүндүк, башка нерсе. Ошон үчүн эсиктен барып калып калган үчүн сага өөнү учуруп атат да, бул кандай болуп. Бирдеңени жоготуп алгандай, баары тынч. Ошо вообще иштебей калды да, эч нерсе таң калыштуу. Эми бул нерсе түшүнгөндөргө аябай жакшы, түшүнбөгөндөргө кыйын да. Себеп деген эски мотивациядагы иштерди жүрүп алат да. Мисалы ошол жерде бир цех ачып атам деп бирөө көтөрүп алып мен шымды кызгартайын деп кирип калдым. Анан мен күлүп жаңы эле ачтык деди да. Ой көтөрүштү деп. Ушудан көрө башка нерселер кылсаңар болмок десем, эмнеге дейт. Мына жакында токтоп калат десем, кантип токтоп калат дейт. Билбейм ушу токтоп калат дедим да. Анткени бул эски нерсе. Эгер бул иштетип кетем десеңер, анда силер бунун энергиясын өзгөрткүлө. Жумушуңардын энергиясын өзгөрткүлө дейм да. Коюңузчу балки деп койгон да. Анан жакында баягы неме өрттөнүп кетпедиби Москвада бир булар топтолгон. Ошол экен да булардын табаларын баары. Анан айтып атпайбы балки сиз каяктан билдиңиз деп. Жок, мен эчтеке билген жокмун. Сама энергия бүгүнкү күндө ошондой иштеп атат. Мына согуштар болуп атат, бүт чыгып атпайбы? Ошондой баягы адамдын өзүнүн эле баягы кир деген нерсени кайра жуугандачы, бүт тазаланып, жаңында ургалып өтүп атат. Эгер биздин деле элибиз же биздин деле ошо элдин түшүнүгү ага жетпесе кыйын болот да. Ошон үчүн Кутордонун милдети мына ошол түшүнүккө алып өтүү. Жалпы элди. Жалпы элди. Адамзатты. Анан адамзатты алып өтөбүз деген биздики баягы манасга таянабыз да. Адамзатты алып өтөбүз. Манас улуу Ахиллес дегендей. Ошол биз баягы бу жерде көрүп аткан аялдар менен көрүп аткандарыбыз. Мунун биз манас адамзаттын Ахиллеси деле койчук да. Наджан турчунчубузду көрсө, ар бир галактикалар болобу, ошолор бүт нерсе даже бүт баары өсөктөн турат экен да. Ошолордун бүт өзөгүн кармап турган бул манас энергиясы экен. Анан значит аябай сонун нерсе да, ошонун ичинде эми баягы өзгөчө ошо манастан түз келаткан урпак кыргыздар да. Анан мен ойлойм, кыргыздар да буну таап билиш керек. Өздөрүн ошондой сезимде, ошондой бир акыбалда алып жүрүш керек да. Ошого бизге ошо элди ошого дайындашыбыз керек. Эл өтүш керек. Кандай болбосун. Азыр мисалы мейли. Правительство алмашабы азырча. Эмне болуп кетет? Бирок биз мурунку нерсе менен калсак, это катастрофа. Кудай сактасын. Кудай сактабай, катастрофа ачык эле айткан. Катастрофа, потому что мурунку энергия жарабайт. Жаңы энергияны эл кабыл ала албайт. Кыйын болуп калат да. Анан мындай сарсак болот. Мисалы университетте окуп жүргөндө биз окусак, баланча болсок деген бизде чоң үмүттөр бар эле да. Студент болуп жүргөндөчү. Азыр студенттерден сурасаң, лишь бы ата энеси окутуп койгондо алардын интереси жок. Да, окуп атыр деген аты бар да. Ошондой сознание, потому что алар жердеги илим бүткөн. Жердеги илимди алганда аларга пайда жок. Үчүнкү алайынча аларга берилген багыт жок.
ошо менен система өзүн өзү жеп атат кыйрап. Андан биз балдарды карап койдук, эмне кат болду экен деп ага. Бирок алардын башы бизге караганда өтө катуу иштейт да. Ошолорго биз жол таап бергенге бизде система туура эмес да. Так, анан эмне кылыш керек эми? Алмаш керек. Например, алмаш керек экен да, сөз менен түшүндүрүп атабыз. Алмаш керек экенин сөз менен түшүндүк. Эми ошого конкрет кандай кадамдар жасаш керек? Конкретно мындай болот да, мисалы Алардын аң сезим алмашыш керек болот атпайбы? алмашмайынча болбойт, не только эл башчылары. Канча деген ошол системада сознание өспөгөндөрдүн баары алмаш керек. Ошо да, анан кийин алардын ордуна кое турган бирөөлөр барбы? Даяр. Ордуна кое турган кыргызда несе бар, өздөрү бир окуу эчтеке бүтпөсө да бир жан дүйнөсү ачыктар бар, сүйлөп турган. Жан дүйнөсү ал бизде эмне деп коет? Данышмандар, көрөгөчтөр деп коет го, же билим көсөмдөр, ошондой адамдар көп жаштардын арасында. Ошолордун баягы потенциалы ачыла баштайт да. Жана жаңы келаткан эмне ачат да. Алар ошол жөө бардык нерсенин көзүн таба баштайт. Жумуш болобу, иш болобу, баарын көзүн таап кетет. Аларда, например, эл башкарган опыт жок болсо алар кандай кылат? Алар эл башкарбайт, алар ошол элди ошол өзүнүн жарыгы менен ошо кылган иши менен ошол элге жарык берип ошол элге ошого эл ала баштайт. Эми ошол жарык адамды эл тандаш керек да. Ал жарык адам өзү эле барып эл башкарып элдин башына тура албайт да, туурабы? Аны эл тандап алыш керекпи? Каким-то образом ошол жака барыш керек да. Да, барат эми, ал баары эле бара бербейт да. Ошонун ичинде өзүнүн баягы миссиялары бар го. Ошол миссиясы кимдике туура келсе, таңдалган болсо ошол барат. Элди жетелеп барат. Башкаруу деген бир эле болбойт. Элдин сознаниясына жака жетелеп алып келе турган. Ойбой, Бакытбек, аябай жакшы нерсени айтып атасыз. Только ошого качан жетебиз эми? Жетип калдык. Жетип калдыкпы? Жетип калдык. Кут болсунчу ошол нерсе. Ошон үчүн ар ким өзүнө мындай көзөмөл алып, өзүн караса деп тапкан турат да, элчи. Өзүн карап эле, мисалы сен айтып атпайсың, мындай болуп атканда, ошентип эле өзүн издене баштаса, баягы ой күлүк да. Нерсени таап келип эле кайра өзүнөн ачыш болуп эле улам алдыга кеткен өзү эле адам сезбейт да. Анын үчүн өзүн сезиш үчүн ал 10 жыл мурункусун караш керек да. 10 жыл мурун кандай ойлончу эле, 10 жыл мурун кандай жүрчү эле. Ошондо өзүнүн ошол разницасын билет да. Эми эле бир жак экинчи ага бүгүн жанагы иштебей баштабарбы? Бирөөгө жаман сүйлөп койсоң, автоматически кайра келип калат да, кармачы. Мунукудай бир кайталанып, бир убакыттар өткөндө келбейт, азыр бат-бат келет. Бүгүн эртең менен настроениеңди курсаң, түшкө жетпей эле көрүп каласың. Ошонун жүзүн. Анан ушунча жакын болуп калды, чагылышып, муну таанылабызбы? Чагылышып кайра өзүнө келет. Эл муну түшүнөт. Ошон үчүн жаман сүйлөбөй калат, жаман ойлобой калат. Жанагындай көрө албасын, жаман касиеттер бар го. Баары өзүнө тийген удар болот да. Ошон үчүн эл муну токтотот. Жаман ойлогонго да өздөрүн контроль алып коет, кой жаман ойлоп атам. Бул ой туура эмес деп ар ким өзүнүн ой жүгүртүүсүн, ой толгоосун оңой баштайт. Эми бул ойгонгон адамдар, эми ойгонбогон адамдар да көп болот го биздин арабызда? Ойгонгонго ушунчалык аракет болот, бирок ойгонбой калган таза эле аларды билбейм. Алар жашашка мүмкүн болбой калат да, биздин чөйрөдө бул атмосфера энергияга. Биздин энергияга жашашка мүмкүн болбой калат. Анткени мүмкүн болбой калат дегенде биз азыр жер эне биз менен кош өтүп атат да. Ошон үчүн жердин үстүндө жашашка мүмкүн болбой калат. Башка энергия, өзүнө ылайыктуу энергия кетишке турат. Ошон үчүн бүгүн денеден ар кандай белгилер болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат да. Биринчи биздин суунун структурасы өзгөрдү, анан элдердин биохимиясы өзгөрдү. Азыр ДНК, клетка, органдардын баары өзгөрүп атат. Ошол себептен бизде жанагы оорулардын баардыгы пайда болуп атат да. Эми карабайсызбы, ошол ушундай өзгөрүүлөр болуп атат деп 12 жылдан бери айтып атабыз, уже 14 жыл болуп кетти да. 15 жыл болот жакында. Бирок ошондо деле 15 жылдын ичинде деле адамдын көбү ошону билбей жатпайбы, ошол маалыматты билбей жатат. Биздин доор бүтүп жаңы доорго өтүп аткан соң түшүнбөгөндөр толтура да болуп атпайбы? 15 жыл дегенде эч нерсени түшүнбөгөндөр толтуруп атпайбы? Эми айла жок да, эми ага ар кандай өзүнүн сознаниясы кандай деңгээлде. Мисалы кээ бир сознаниялар бияка келдикте муну төрөлүп жарылыкте муну даяр сознаниялар да. Жан болуп жаралган да, даяр. Алар ушул жерде миссия менен келаткандар да.
Жок, миссиясы болбойт, даяр жандар бар да. Алар бат эле мындай разборка кылып кете берет да. Мисалы, кичинекей балдардыкы баары чындыр ачык да. Баарын көз ачык көтөрүлгөндөчү. Кандай бала болсунчу. Анан кийин барып жабылып атпайбы, жана бизде караңгылыкка жагып эле ар жактан жаап отурган жабылып калат да. Мына ошол энергиясы алынып атат да. Азыркы төрөлгөн балдар совсем башка балдар болуп турат. Алар сен эч жаба албайсың. Тарбия да албайсың. Аларга бир гана багыт керек. Багыт менен. Ошол биздин ордонун багыты ошо элге ошо караңгылыкты сезимден чыгарып, жаңы жетип алып өтүү. Биздин ордонун багыты кокуй сени байытам, сага там салып берем, жол салып берем, кокуй мындай жыргайсың эмес. Потому что ордонун багыты баарыңар теңсиңер, баарыңар тегизсиңер. Эч кимден эме болбош керек. Кем каржы болбош керек. Баары ушундай бир жан дүйнөнүн жыргалы жашоонун немеси деп койгон, ырга жашоонун ошондой бир толкунду элге жеткизип коюш керек да. Так, эми ушул берип аткан рекомендация ушул да? Кандай? Көңүлдүн ыргагы, жаныңдын жыргалы. Бул кыскача айтылган эле сөз да. Конкретно если? Конкретно айтканда бул толкундар. Биз азыр толкунда кармалып турабыз да. Төмөнкү толкундар, жогорку толкундар, орто толкундар дегендейчи, аң сезимди, төмөнкү аң сезим, жогорку аң сезим, аны супер аң сезим деп коюшат го. Мына ошол сыяктуу ошол толкунда туруп калдык да азырча. Кимдин сознаниясы ошол толкундун бийигинде болсо, ошол эле жашоо болот. Андан бийик супер деген жай жаратмадык да. Суперде болгону ал вообще. Ошондой биз толкундарда жашап калдык азыр. Мисалы ошон үчүн көңүлдүн ыргагы жашооң жыргалы деген бир сөз. Ошол көңүлдүн ыргагындагы нерсе толкун бийик да. Ада сүйүү бар, жакшы көрүү бар, ушунчалык жакшы сезимдер бар да. Бул бийик толкундарга кирет да. Ошону кармаган, туруктуу кармаган кишинин жашоосу ошондой эле болот. Ошону түшүнүктүү сөз менен айтып коеюн. Азыр эски энергиялардан кутулуу керек, чтобы жогорку энергияга чыгыш үчүн. Төмөнкү энергиядагылар булар таарыныч, коркунуч, атаандашуу, көрө албастык, ичи тарлык, кара ниеттик, ушакчылык, ушуга окшогон нерселерден кетишибиз керек. Анан барып туруп сүйүүгө, мээримге өткөндө биз ошол Бакытбек айтып аткан жогорку толкунга өтөбүз, Бакытбек? Туптура. Все, сонун, керемет.